Салам досторум жана мекендештерим, мен бүгүн Кореянын кичинекей аралына келдим. Кимдерге кызык болсо, бул жакта картайган апалар, аталар, дыйкандар гана жашашат. Анда эмесе менен чогуу болуңуздар, кеттик эле. Биринчи эле айыл өкмөттөн баштадым. Бул аралдын айыл өкмөтүнүн имараты момундай чоң экен. Баардык айылга тиешелүү документтер, справкалар, баардык керектүү жумуштардын баары ушул жерден бүтөт. Бул айыл арал Чол Анамдо районуна караштуу арал. Аралдын үстүндө бир нече айыл жайгашкан экен. Мынакей бул бир райондо 1004 арал бар экен. Ошол ар бир аралдын өзүнүн түсү бар экен. Ошого жараша гүлдөрдү өстүрүп кооздошот экен. Мен келген арал болсо ак түс экен. Тегерек четтин баарын ак гүлдөр менен өстүрүптүр. Анан дагы көргөзө кетемин. Бул аралдын чоңдугу машина менен 2 саатта кыдырып чыкса болот экен. Өзүнүн аралдын ичинде мектептер бар экен. 1-класстан 6-класска чейин, андан кийин шаарга барып окуш керек экен. Анан почтасы бар экен, милициясы бар экен. Мынакей өзүңүзгө көргөзө кеткендей айыл өкмөтү бар экен. Бул айылдын ордо калаасы, айыл өкмөттүн тегерек четинде турам. Жолдорду карасаңар, баардыгы түп-түз, талдар бутакталынган, чөптөр кесилген сыяктуу көрүнөт. Анда эмесе дагы айылдын ичин кыдырып жөнөйлү. Тигинеки ары жактан карасаңар, жана айта кеткен ак гүлдөр да турат. Бул арал Кореянын тетиги кычык-бычыгында жайгашкан. Кореянын түштүк жагында, түштүк аралдардын бири, кичинекей аралдарга кирет. Бул аралда эмнедегир баары тынч, киши жок, балдар жок сезилет. Негизи азыркы учурда Кореяда айылдарда, мындай аралдарда жаштар көп калбай калды. Жалаң гана каргандар. Мынтип айылга кирип келдик. Кирип келгенде эле мындай темир тесектер, трактордун сыныктары, запчастары турат. Анан мындай айдоо талаалар көрүнүп турат. Бул жагы биздин айыл сыяктуу эле экен. Мынакей бир машина өтүп баратат. Буга чейин бир жандыкты көрө элек болчумун. Бул жактагы көлмө болсо мындай күрүчтөр отургузулуп, күрүч өсүп аткан кез экен. Арал деп айтканыбыз менен бул аралдын ичине кирип кеткенде айылдар гана көрүнөт. 4-5 кичинекей айылдар жайгашыптыр. Анан жалаң чоң айдоо талаалар бар экен. Мунун ичинде жүргөндө өзүң аралда жүргөндөй деле сезилбейт экен. Тегерек четке чыксаң деңиздер көрүнүп, кадимкидей эле жердин үстүндө жүргөндөй сезилет. Бул жакта карасаңар, пияздар өсүп атыптыр. Кореяда аябай пияз көп колдонулат тамактарга. Пияздар баадырайып чоң экен. Булардын түшүмдөрү жакшыбы же аябай жакшы өстүргөнбү, айтор билбейм. Баардыгы чоң кичинекейлери көрүнбөйт. Анда эмесе ары карай айылдын ичин байкап көрөлү. Элдер кандай жашашат, кандай үйдө жашашат, бир сыйра баарын байкап, анан сиздер менен бөлүшө кетейин. Мынтип кетип баратсак, бул жакта үй бар экен. Тегерек чети курчалуу экен. Таң калыштуу. Кореяда көбүнчөсүн курчабай үйдө эле талаанын ортосуна коюп жашай беришет. Бул жакта бир кызыктуу көрүнүштү байкап калдым. Мындай электро велосипедди айдап бараткан карган эле апа экен. 70-80дерге чыгып калган. Жакындан тартайын деп, бирок корейстер уруксаты жок, бетин тартканды деги эле жакындан тартканды жакшы көрүшпөйт. Ошондуктан тарта алган жокмун. Кээ бир видеолорумда дагы аябай абайлап тартамын. Элдердин бетин тартпаганга, уруксаты жок, эң баштан эле көрүнгөн жерде тартпаганга аракет кылам. Бул жакта килтейген чоң үй бар экен. Бул үй эмес окшойт, бир борбор же болбосо бир имарат окшойт. Анткени корейстер чоң үйгө жашабайт. Көбүнчөсүн мындай кичинекей кепе тамдарда жашашат. Үй жаңы үй салса дагы кичинекей кылып эле салышат. Буларга чоң үйдүн кызыгы деле жок. Карасаңар, ар бир үйдүн алдында эле биздикиндей, биздин айылдагыдай күчүк сөзсүз бар экен. Бул аралдын үстүндө көбүнчөсүн күрүч менен пияз көп өстүрүлөт экен. Алма бактар көп көрүнбөйт. Анан ар бир үйдүн алдында мындай салафан өстүргүч жылуу үйлөр бар экен. Анын ичинде азыр мынтип жакшылап карасам, күрүчтү өстүрүп даярдап коюшуптур. Бул күрүчтү алып алып, анан жанагы көлмөгө отургузуп өстүрөт окшойт. Мынтип карап атканда күтүүсүздөн күчүк үрүп чыкса жүрөгүң түшүп кетет экен. Жана айта кеткендей эле ар бир үйдө бирден күчүк бар экен. Бирок көчөдө эң баш басып жүргөн бош күчүктөр көрүнбөйт. Бул жакта дагы карасаңар, күрүчтү эшикке чыгарып даярдап коюптур. Эккенге даярдап койгон окшойт. Элден сурап, муну эмнеге чыгарып койдуңар, жол жобосун билейин десем, бир жандык көрүнбөйт. Булар эртең менен эрте иштешеби же кечинде иштешеби, айтор билбейм.
азыркыга чейин көчөдөн бир жандыкты кезиге элекмин. Дагы басып баратып бул жактан бул үйдү байкап калдым. Бир карасаң Кыргызстандын үйлөрүнө бир аз окшошуп кетет экен, бирок баары бир деле башкача ак болуп пескабулук тургандыктанбы, айтор билбейм, мага бир аз жакын сезилди. Бул жакта болсо мынакей Кореянын ашканасы бар экен, Кореянын улуттук тамактары сатылат экен. Бир кишиге 8.000 вон экен. Ичинде баардык кореян салаттары, анан бир сорпо күрүч берилет экен. Андан ары карай бассак дагы мындай 1004 деген жазуу менен чоң имарат бар экен. Бул имарат болсо карган апаларга, аталарга ар кандай программалар бар экен. Бул жака тамактарын алып келип жешип, өздөрү кандайдыр бир убакыт өткөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүп коюшуптур. Анын жанында эле мындай бала бакча бар экен. Биякта жаштар көп болбойт, бирок бирин экин балдар бар окшойт. Мындай кичикей бала бакча менен 1-класстан 6-класска чейин мектеп бар экен. Бул 1004 деген баардык аралдарда, документтерде, баардык жерлерде символикасы болуп калган. 1004 деп логотип кылып баардык жерге чаптап, баардык документтерге дагы 1004 деген логотип кетет. Аралдын борборунда жайгашкан айылды көргөзүп бүттүм окшойт. Анда эмесе дагы жөн эле мынакей жолдорду карасаң ак гүл турат. Жана айта кеткендей, бул арал ак түстө болгондуктан мындай ак гүлдөрдү өстүрүп, кооздоп коюшуптур. Дагы өтүп баратып жолдон мындай көлмөнү байкап калдым. Бул эмне көлмө десем, бул жакта креветкелер өстүрүлөт экен. Жакшылап жанына барып карасам, креветка деле көп көрүнбөйт. Айтор ушул жерден өстүрүлүп, анан сатышат экен. Ошентип аралдын портуна келип калдык. Бул порттон шаарга кемелер кетет. Андан тышкары бул жакта кичинекей кайыктар бар экен. Бул кайыктар менен аралдын жанындагы кичинекей аралдарга барып, же болбосо кошуна аралдарга барганга мындай кичинекей кайыктар турат экен. Бул порттун ичинде кичинекей кофекана да бар экен. Анын ичинде эле билет сатылган касса да турат экен. Анда эмесе ичине кирип бир аз байкап көрөлү, бирден чай ичип дегендей. Кирип келгенде автобекет сыяктуу болуп эле көрүнөт экен. Бир болгону кофекана жайгашкан. Анан кофе алып алып, бул жакта мындай терраса коюп коюптур. Деңизди карап, өзүңдү кандайдыр бир рахат алганга мүмкүнчүлүк түзүп коюптур. Биз болсок тыштан ичели дедик. Күн мындай өтө ысык эмес, өтө муздак эмес, жакшы салкын шамал үйлөп турган кези. Кофелердин, мындай ичимдиктердин баасы дагы шаарга караганда дээрлик арзан экен. Анда эмесе бияктан эс алып алып, дагы ары карай сиздерге кызыктуулар менен бөлүшкөнү жөнөйүн. Жолдон өтүп барып дагы бир кызыктуу көрүнүштү көрүп калдым. Тоонун үстүн карасаңар, баардыгын ак гүл менен өстүрүп, кооздоп коюшуптур. Жана айта кеткендей эле, бул өздөрүнүн ушул аралдын түсү. Анан баардыгын ак гүл менен, ак өң менен кооздогонго аракет кылып атышыптыр. Анда эмесе дагы ары карай жөнөйлү. Ошентип деңиздин жээгинде мындай пристаньды көрүп калдык. Бул пристань болсо деңизге секирип түшкөн пристань эмес, айылды, бул аралды көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүп койгон окшойт. Азыр үстүнө чыгып байкап көрөлү. Үстүнө чыгып караганда мындай тегерек четтер деле өтө жакшы көрүнбөйт экен, бирок мунун үстүнө сейилдеп басканга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп коюптур. Бул жака сүрөткө түшкөнгө дагы, сүрөткө түшсөң дагы жакшы чыгат экен. Бул аралдын үстүндөгү айылдын көрүнүшү мындай экен алыстан караганда. Биздикиндей көп чоң үйлөр жок, мынакей. Эми аралдын ичин көргөзө кетейин. Бул жакта жанакындай велосипед айдаган апабыз бар экен. Мынтип видеого тартып атсам, мени акшайып жаман карап калды. Негизи мынтип уруксаты жок тарткан туура эмес, бирок бир аз болсо да сиздерге көргөзөйүн деген максат менен тарттым. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле үйлөрүн мынтип биздикиндей кылып кооруп алышпайт, пескаблок менен бекитип алышпайт. Баардыгы ачык эле жашай беришет. Бул жакта күрүч менен пияздан тышкары креветки балыгы менен дагы алектенишет экен.
мындай үйлөр дагы бар экен, бош үйлөр, элдер жашабай калган үйлөр да бар экен, бирок бош жерлер жок экен. Баардык жерлер иштетилет экен. Бул жака барсак да бир кызыктуу жер бар экен. Жакыныраак барып сиздерге көргөзө кетейин. Баратканда эле буталган кооз дарактарды көрө алабыз. Мындай караганда коз карын сыяктуу болуп да көрүнөт экен, же болбосо жумуктогудай болуп көрүнүп кетти көзүмө. Айтор жакын барып карасам, биздин эле кадимки арча сыяктуу экен. Үзүп алып дагы жыттап көрдүм. Жыттасам дагы арчанын жыты чыкты. Бирок мынтип бутап кооздоп койгонго байланыштуу чын эле тааныган жокмун. Арчабы же арча эмеспи, бирок аябай эле окшош экен. Анда эмесе бул жакта жабылып калган имаратты көргөзө кетейин. Бул имарат болсо 6-класстан 9-класска чейин мектеп экен. Жана айта кеткендей эле балдардын, жаштардын жоктугунан жабылып калыптыр. Бул жакта жашаган жаш балдар 1-класстан 6-класска чейин окуп, андан кийин бул аралдын жанында жакын жайгашкан шаарларга барып окушат экен. Мындай жабылып калган мектеп болсо дагы бир караганда жабылып калган мектептей көрүнбөйт экен. Чөптөрдүн баары кесилген, талдардын баары буталган, теги керек чети таптаза, таштандылар жок. Досторум жана мекендештерим, жыйынтыгы ар бир кичинекей жол болсо дагы баардыгы асфальтталган, мындай тал теректер болсо дагы буталанган, чөптөрдүн баары кесилген. Ал эми дыйканчылар болсо деле аябай жерлердин баарын иштетип атыптыр. Бир болгону күндүз иштеп аткан кишилер көрүнбөйт. Же эртең менен эрте күн киргенде түштөн кийин чыгышат окшойт. Бул аралга толук кыдырганга машина менен 2 саат кетти. Баардыгын кычык бычыгына чейин көрүп чыктык. Баардыгы жакшы, таза. Ошол досторум, Кореядагы аралдын үстүндөгү айылдар ушундай деп элестетсеңиздер болот. Анда эмесе баарыңыздарга рахмат. Мага мындайыңарды басканды унутпаңыздар. Астына пикириңерди калтырыңыздар. Жакшы калыңыздар, эмки көрүшкөнчө.